Бишкекте жашыл экономика 2024 регионалдык форуму өттү. Форум Кыргызстандын экономика жана коммерция министрлиги Жаш ишкерлер ассоциациясы тарабынан уюштурулуп, эл аралык уюмдар тарабынан каржыланды. Мындай форумдар Борбордук Азияда туруктуу өнүгүү жана экологиялык таза технологиялар боюнча маанилүү маселелерди талкуулоо жана ийгиликтүү тажрыйбаларды бөлүшүү үчүн маанилүү аянтча. Иш-чаранын алкагында пленардык сессиялар жана атайын талкуулар уюштурулду. Катышуучулар аймактагы экологиялык туруктуулукка багытталган эл аралык демилгелерди жана долбоорлорду талкуулап, жашыл энергетика, туруктуу туризм, таштандыларды башкаруу жана экологиялык таза курулуш темалары боюнча пикир алмашты. Ошондой эле форумда Борбордук Азияда туруктуу экономикалык өсүштү камсыздоо үчүн жашыл каржылоо мүмкүнчүлүктөрү каралды. Проходит большой региональный форум по зеленой энергетике, зеленой экономике. Бүгүн жашыл экономика, жашыл энергия боюнча ири аймактык форум өтүп жатат. Ага көптөгөн мамлекеттердин өкүлдөрү катышууда. Редса жашыл энергия боюнча панелдик сессия уюштурууда. 2022 жылы Кыргызстанда кайра жаралуучу энергия боюнча жаңы мыйзам кабыл алынган. Бизди бул тармакта президент Садыр Жапаров өкмөт колдоого алып жатканы кубандырат. Мисал катары акыркы 2 жыл ичинде күндөн энергия өндүрүүчү Unigrin Energy компаниясы менен Кыргызстан келишим түзүп, Ысык көлдө ири электр станциясын куруу башталган. Долбоордун баасы $300 миллион, станциянын кубаттуулугу 300 мегаваттты түзөт. Торайгырдагы бул подстанция күндөн энергия өндүрүүчү эң ири станция. Ошондой эле Ысык көлдөгү балыкчы тараптан шамалдан электр энергия өндүрүү боюнча өкмөттүк деңгээлде иштер жүрүп жатат. И, как вы знаете, в Ысык-Кульской области у нас очень большой потенциал именно в сфере ветровой энергетики, который у нас практически по всей стране еще не освоен. Ысык көл облусунун күндөн тышкары шамалдан энергия өндүрүү потенциалы да чоң. Адистердин айтымында азырынча бул тармак өздөштүрүлө элек. Деген менен балыкчы шаарына караштуу Көкмөйнөк калктуу конушунда шамалдан электр энергиясын өндүрө турган өлкөдөгү алгачкы станциянын курулушу башталат. Долбоордун жалпы суммасы $120 миллион түзөт. Станциянын кубаттуулугу 100 мегаватт, 280 миллион киловатт саат электр энергиясын өндүрөт. Бул кошумча энергия болуп берет. Күн энергиясы күндүз гана иштесе, шамал станциялары күнү-түнү дебей электр энергиясын өндүрөт. Шамал станциясын куруу Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланат. Бул өз кезегинде жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана инфраструктуралардын өнүгүүсүнө алып келет. Шамал жөнүндө токтоло турган болсок, ооба жакшы мүмкүнчүлүк, муну толук пайдалана элекпиз. Биз тоолоо зона болгондуктан шамал болчу жерлерибиз бар. Бүгүнкү күндө курулуп орнотулуп аткан жанагы балыкчы менен Кочкордун ортосундагы Орто Токой водохранилищесинин жанында курулуп аткан шамалдын жардамы менен алуучу энергиянын станциясы 100 мегаватт. Негизи Кыргызстанда балыкчынын тегерегинде шамал болот, шамалды сайда болот деген предварительный эсептөөлөрү бар. Сусамырда алса болот деген. И анын мүмкүнчүлүгү шамал дайыма болуу мүмкүнчүлүгүн эске алыш керек. Ал эми шамал бир болуп туруп анан болбой калса ал токтоп анан кийин толук энергия бербей калуу мүмкүнчүлүгү болушу мүмкүн. Бирок шамалдан алуу мүмкүнчүлүгү бул бизде чоң баягы потенциал бар энергияны алуу мүмкүнчүлүгү.